Assalamu алейкум достор. Assalamu алейкум биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн биз сиздерге сонун бир жаңылык тууралуу бөлүшүүнү туура көрдүк. Өлкөбүздө жана дүйнөдө COVID-19 вирусуна байланыштуу өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал уланып жаткандыгынан онлайн билим берүү, онлайн жыйналыштар дагы деле уланып атат. Бул учурда бизге Google'дагы өзүнүн Google Meet деген тиркемеси бар болчу, программасы, платформасы. Ал буга чейин эле иштейт эле, бирок сиздин өзүңүздүн аккаунтуңуз качан Google менен өзгөчө бир келишим түзгөндө гана ошолорго жеткиликтүү болот эле. Бул көпчүлүккө жеткиликтүү эмес болчу. Бүгүнкү күндө ошол Meet Google өзүнүн Meet тиркемесин бекер кылып, бардык Google'дан кимдин почтасы бар болгон болсо, ошолорго муну бекер жеткиликтүү кылып берип отурат. Албетте, баарыбызда эле Google аккаунтубуз бар. Демек, биз муну колдонсок болот экен. Эмне кылабыз ан үчүн? meet.google.com деген сайтка кирсек, бизге Google Meet деген мындай баракча чыгат. Ашыкча эч нерсе жок. Өтө жөнөкөй жана оңой. Эмне кылабыз? Начать встречу дейбиз. Начать встречу деген кезде мына чыкты. Камера иштеп атат. Камераны өчүрүп койсок болот. Иштетип алсак болот. Микрофон өчүрүп койсок болот. Иштетип алсак, мына микрофондон иштеп аткан бул жерден көрөбүз. Болду, ашыкча эч нерсе жок. Өтө жеңил жана жөнөкөй. Присоединиться дегенди басабыз. Болду, бул жерде дагы добавление участников деген гана чыкты, эч нерсе жок. Копировать данные дегенди бассак болот. Бул жерден бул ссылканы көчүрүп алып туруп, WhatsApp'тан же башка жактан катышуучуларды чакырсак болот. Жана добавить участник дегенди басып, биз буга чейин кимдердин электронный адресин жана Google почтасын алган болсок, ошолор аркылуу да кошсок болот. Копировать данные дегенди басабыз. Болду, муну өчүрүп салып туруп, WhatsApp'тан биз кимге кааласак муну жөнөтөбүз. Google Meet'ке кирип, ушундай кылып колдоно беребиз. Ушундай экен, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Өтө оңой, жеңил, жеткиликтүү экен. Бардыгыңыздар муну колдонсоңуздар болот. Онлайн сабак берүүнү уланта бериңиздер. Билим берүү эч качан токтоп калбашы керек. Ийгилик каалайбыз барыңыздарга.